Bir kişi үй жануарларынын таланттар сынагына келет. Баары өздөрүнүн жануарларын алып келишет. Баягы киши 2 суу чаянын алып келген болчу. Жерге чуңкур казды да экөөнү ошол чуңкурга таштады. Бирөө андан сурады: "Бул суу чаяндар чыгып башка жакка кетип калышат. Бир нерсе менен курчоо керек" дегенде, беркиси "Кыжалат болбо, жөн гана байкагыла" деди. Эл карап турду. Бир суу чаяны чыгууга аракет кылганда, экинчиси аны кайра ылдый тартты. Дагы бир чыгууга аракет кылганда, экинчиси аны кайра ылдый тартты. Тилекке каршы бул көрүнүш бүгүнкү күндө мусулман коомчулугунда да болуп жатат. Бир жаамат экинчисин басмырлоого аракет кылат. Бир топ башка топту төмөндөтүүгө аракет кылат. Жеке адамдар бири-бирин артка тартууга аракет кылышат. Бул мусулман коомчулугунун мүнөзү эмес. Эгерде мен алдыга жыла албасам, бирөөнүн алдыга жылуусуна жардам беришим керек. Эгер мен бир нерсе кыла албасам, бирөөгө аны кылууга жардам беришим керек. Бул мусулмандын мүнөзү. Жакшылык жана такыба иштерде бири-бириңерге жардам бергиле. Душмандык жана күнөө иштерде бири-бириңерге жардам бербегиле.